баягы өмүрүн берип койгон адамдар болот да баары. Булар баягы Кудайдан болот. Бир ушундай бир кишилер болот да. Телефон. Ошон үчүн сиздерге мен бүгүнкү иштериңиздерге, башталыш иштериңизге ийгилик каалайм. Анан Санжира академиясын ачканда бүт уруулар баарыбыз чогулуп бир ынтымакта Санжира академиясы төрагасын шайлап алганбыз. Кушу байке, Кушу урусунан. Эми Кушу байке буга чейин биз Кыргыз эл биримдиги менен чогуу иш алып барып атканбыз. Азыр бүгүндөн баштап Санжира академиясы өзүнүн жолу менен, өзүнүн программасы менен жол баштап, өзү аракет кылып ынтымакка келип иш кылбасак болбойт. Биз бир 20-30 жыл, акыркы 10 жылда эч кандай иш болгон жок. Ошол убакыттын баардыгын тез аранын ичинде биз кайра убакыттан утуп, биз Санжирабызды тез башташыбыз керек. Башка Казакстан, Өзбекстан, башка элдерге караганда биз артта калганбыз. Алар китептерин чыгарып, ынтымакта бардыгы ар бир урууларды тактап, уруулардан тышкары финансовый баягы академияларды ачып, бийлик, өкмөт тараптан дагы, спонсорлор дагы аябай акчаларды бөлүп берип, алар Санжира академиясы аябай өсүп өнүгүп атат. Казакстанда өнүгүп атат, Башкырстанда өнүгүп атат, Өзбекстанда өнүгүп атат, бүт жерде өнүгүп атат. Монголияда өнүгүп атат, бүт эле жерде түрк элдери, анан мурунку баягы чоң империя болгон элдердин ичинде аябай өнүгүп, ынтымакка келип, жада калса азыр түрктөр дагы бизди өздөрү Кыргызстандын атабыз, Кыргыз уруулары келсин деп бизди күтүп атат. Ага чейин телефон аркылуу башка жолдор менен биз сүйлөшүү болду. Канду деген уруу бар экен, Осмон империясын түзгөн. Ошонун төрагасы менен байланыштабыз. Адан тышкары Кушу байкенин өзүнүн жеке тааныштары менен дагы көп уруулар менен иштер жүрүп атат. Башкирия менен, Өзбекстан, Казакстан менен, Монголия менен, башка элдер менен, Алтай элдери менен энисейт экен. Кыскасы ушул иштердин баардыгына 1-2 адамдын күчү жетпейт экен. Бүт уруулардын, санжырачылар жардам бериш керек. Анан биргеликте, бир ынтымакта бир иш кылбасак болбойт. Кечеки болгон ишти унутуш керек дагы, бүгүнкү анан эртеңки иш менен иш кылалы. Эмне убакыт жок, анан баягы биз мурунку эле баягы кайнай берсек баягы болбогон бир интрига, казануубузда андай болбойт экен. Биз давайте ынтымакта бир система түзөлү дагы, ошол система менен кетели. Санжырабызды толук жазалы дагы, убакыттан кеч калбайлы, аксакалдар. Эмне үчүн дегенде, будан 10 жыл мурун, будан 20 жыл болгондо, анда кандай сонун санжырачыларыбыз бар, алардын баары өтүп кетти. Кече сиздин видеоңузду көрүп мен аябай таң калдым. 90-жылы кандай аксакалдар, кандай кыйын санжырачылар болгон. Анын бирөөсү да жок дедиңиз, туурабы? Ошон үчүн биз ар бир күн, ар бир убакытты биз аябай мындай сарамжалдык менен баалап, анан аябай сапаттуу иштер жасашыбыз керек да. Жөн эле сөз менен эмес, жөн эле интрига менен эмес, реаль иштерди кылалычы. Башка элдер, кыргыздар карап турат. Бир эле айтпайм, Өзбекстан, Казакстан эмес, түрк элдери карап турат, кыргыздар. Биз түрктөрдү атабыз дейт, түрктөр бизди атабыз дейт. Эми кандай? Биз баягы эметип калыппыз да, кыргыздар көнүп калыппыз да, баягы ылдый кармап элечи. Өйдө көтөрө турган убакыт келди го дейт. Түрктөр өздөрү биздин кыргыз биздин атабыз десе, биз эмне үчүн? Биз атадай болуп иш кылбашыбыз керек. Давайте ошону өзүбүзгө баягы баа берели дагы, өзүбүз аракет кыла баштайлы. Ушунун баары эмнеде? Ынтымакта. Давайте ынтымак менен иш чараны жүргүзө берели. Мен силерге ак жол каалайм. Калган дагы сөздөр болот. Эми калган сөзүмө Кушу байке берсем, Кушу байке улантса, ушул чогулушту алып барса. Биринчи чогулушуңар менен куттуктайм, силерге чоң ыраазымын. Ошон үчүн актан баштайлы деп, кымыздап келип, кыргыздын чүчүгү менен кичине ос тийип, мындай кичине болсо дагы өзүбүздүн традиция менен баштап койдук. Силерге чоң рахмат, силерге ийгилик каалайм. Ынтымак бололу, сураныч. Жумгалдын кымызы менен баштап. Ооба. Мына. Ушундай. Ооба. Ошон үчүн силерге ак жол. Рахмат. Баштайбыз. Урматтуу Санжира академиясынын мүчөлөрү, мына биринчи расмий ачылышын кылып атабыз. Себеби буга чейин 3-4 жолу ушул Кыргыз эл биримдик коомунун астында жалпы жана устав, тиги бул иш-чараларга катышып эле ошого параллельный бир пункт менен иштеп аттык. Баарыңыздар билесиздер. Эми бул Санжира деген кандай, бул түйү жок казына кенч да, туурабы? Буну казып да жетише алабызбы ушул өмүрдө?
Ошого баарыбыз ынтымактуу бололу. Мына илгери Байкен билет, мен Байкен окуучусумун. Bundan 30 yıl murun Baykemen'e Sancıray'ı yanı başkaşkamız sebebi bir mekemede işlep aldık. Bir gençede bir komnatada da kabinette. Anan ileri o şu Sancıray'da vardı, bir ölçülüsü var, bolşu, rakat kavatı, can cümlesi bahi. O şu Sancıray çıktıra durağı Baykeler'de, aksakallar. Hazır Sancıray sarılı o talaşıp, kıykırışıp, çakılaşıp degen değil. Men bıktım, men alanda emes bunu. Ошон үчүн мен эгер Санжыранын академиянын түбөлүгү түз болуп түбөлүк болсун десек ушул саурдулукка чакырайын баарыңарды. Эми түндө кичине неме болуп кетти. Кайым айтышуу эми ал тамаштыктан тактык жарылат дейт. Ал эчтеке эмес. Бирибизге аласа бересебиз жок, баарыбыз аке үкө болуп жүргөн кишилерибиз туурабы. Анан бул Санжыра академиясынын максаты эмне? Биринчи айтып коеюн. Ушул акыркы мына 5 жылда өзгөчө мына интернет тармагы күчөгөндөн кийин бир укмуштар чыгып атат, сайттар чыгып атат, түшүнгөн деле түшүнбөгөн деле мынакей моундай кыргыз урууларын чыгарып атат. Биякта мына баш аягы жок. Мына Наалыда моңолдор, Черик, Коңурат баарын катаганын баарын Наалы жерден чыгарып салышкан. Андан тышкары билесиздер, bundan 3-4 yıl murun Kıdırşa degen kitap çıkan, Kıdırşa Sancırası. Murgaptık bir jurnalist yigit жазган. Баарыбызды оң сол дебей бүт Кыдыршадан таратып койгонда. Ага эч ким биздин тарыхчы окумуштууларга да айттым мен, опровержение бербейсиңер. Туурабы, туура эмеспи? Десек алар унчукпай койду. Окуганы жок, кызыккан да жок. Мындайча айтканда, менин эле досторум кандидат науктар. Андан кийин былтыр мурдагы жылы Кыпчак Санжырасы. Кыпчактыр ачып караңыздар. Төбө жок, жетигендер жок, көп уруулар жок али. Анан калган уруунун баарын Кыпчактан схема менен таратып койгонда, ага да бирөөбүз жооп берген жокпуз. Себеби уюм жок да. Асыкбек Омаровдун Санжыра борбору бар. Ал асык эмне кылып жүргөнүн билбейт экем. Я ал учпайт. Мен ага да айттым, мына китептер чыгып атат. Буларга жооп бере турган бир уюм бар. Бербейсиң десем ошондой чыгып турду деп койду. Анан ушунун баарына бир биз жабылып, кайрылуу жазып, туурасын туура деп, туура эмесин туура эмес деп кайрылуу жазып, ушул Санжыра академиясынын Кыргыз эл биримдигинин астындагы Санжыра академиясынын мүчөлөрүнөн бир кайрылуу жазып, яка чакырып, мына жерин туура эмес экен, кайсы булактан алдың деп туруп ушундай кылбасак, мындай китептер, мындай сайттар чыга берсе, кийинки урпактардын башы маң болуп эле жатып калат да. Мисалы урук дегенде мисалы жана да айттым, мынакей ичкиликтер Санжыра чыгарышкан. Бу жерде биз илгертеринде мынакей 20-30 жылдан бери ушу кыргыз урууларын изилдеп келем. 10 уруу деп эле келгенбиз ичкиликтен. Булар 12 кылдык курултайдан бекиттик, чапкылдык деп чапкылдыкты Наймандан бир Кыпчактан чыгарып жазыптыр. Чапкылдыкты биякта Ахметов деген интернетке чыгарыптыр. Саяктан чыгарыптыр. Эми туура бул. Жүтеңенин баласы экени чындык, Кулжураштын өрөсү экени чындык. Эми ушуну бирөө айтыш керек да. Мына туура эмес, бул туура эмес деп. Ошого бир мынакей уюм катары Санжыра академиясы ушуларга кайрылуу жазып турушубуз керек. Бияка чакырышыбыз керек. Мынакей моундай шарт түзүлбөйт. Кеңсебиз бар, чайыбыз бар дегендей. Каерде жолугуп, мисалы Мураталы экөөбүз жолугарда кеңсебизде жок болчу 3-4 жыл мурун. Поштамттын астын эшиктин алдын кеңсе кылып алганбыз. Туурабы? Ошентип Санжыра айтышчубуз ар кайсы бактын түбүндө. Мен мынакей бек болуп биздин эмнелер болот. Ушул мен да башында сурап, мен Кыргыз эл биримдигине астындабыз. Ушул кеңседе биз Санжырачылар менен дайым иш кылалы. Жайында салкын, кышында жылуу ушул жерде турабыз. Болду байке сиз айткандан кийин иштей берди деди. Кеңсебиз бар. Эгерде мындан ары да ынтымактуу иштейли десек, моундай шарт эч ким түзүп бербейт. Ушул жерден Санжыра айтышып, жайма-жай айтышып, меники туура деп элдин мнениясына угалы, алардын оюн угалы. Ошол анан биз эң биринчи ушу урууларды тактап алсак. Бизде мынакей анда болжолдуу таблица боюнча, болжолдуу да проект.
40'a eklep çıkargamız. Bari jolu oğuzubuzdu köptürüp 40 kuru kırgız dep başlayız. Ondan 20 dep, soldan bayağı 8. Anan içkilikte bunu kitap boyunca alıp koyduk 12 kılıp. Oşonda 40'a varıp jap kaldıra. Bu endi proyekt bolçu yönde. Anan emin oşo 40 urudu taktaş üçün biz 5-6 ele urudu taktap alalı. Anan 5-6 urudu taktagandan keyin har bir urudun kitebi жазылса, kitebin alıp kelip bolboso basmaga даярдалып атса баарыбыз карап көрүп мындай уруксат бергендей кылып редакциялык топ сыяктуу болуп анан ошо китеп чыкканда Санжыра академиясы менен макулдашуулду деп жаздырып койсок туурабы? Эртең ошо алар мындай болуп бирөөбүз кызарып отурбагандай болушубуз керек да. Ошон үчүн биз ошол кичине баягы талаш тартышып келе аткан биринчи мына ичкиликти чечип алалы. Жол кесек менен азыр алып келип калат. Чапкындыкты саяк урун санжырачыларына берсек, чапкындык менен такташкыла. Чапкындык чакыргыла дагы мына Ахметтин макаласын азыр сиздерге берем. Ушунун негизинде анан Бул киши да кошуп атабы ичкиликке? Чапкындыктарды саякка кошуп атат. Ал дагы да саяк. А мына жерде ичкиликке кошулат. Бир да саяк деген сөз. Жөнүнө журналдан чыкканда болгон болду. Анан ал үчүн мына кишини да чакырышыбыз керек, кадам жайлык кишини. Эмнеге ушинтип жазып койгон деп. Алардын дагы ой пикирин укпасак болбойт. Анан укпай эле сыртынан неметпей чечим чыгара бербейли. Чапкындыкты сиздерге урматтуу саяктуулар силерге тапшырдык. Бияка чакыргыла, талкуулайлы, калган 10 урусу так эле. Анан жол кесек. Азыр аны алипке дайындайлы, жол кесекти чакырып берсин. Бир эле кесек кылалы дегенбиз. Баягында жерде максатты айткан. Кара кесек, сары кесек, жол кесек деп эле бир эле кесек кылалы. А то эртең тейиттер чыгат, кара тейит, сары тейит болуп анан биздин кушчулар чыгат, таз кушчу, көк кушчу, кара кушчулар деп. Ошон үчүн бир эле, баргы сары баргы деп алат. Кезектер өткөндө келбеди эле, эки бала ачпады. Тейиттер Кезектерчи. бир эле кесек. Эми муну китеп боюнча айтып атат, булар жол кесектире кошуп атпайбы. Кесек плюс жол кесек деп. Бир эле кесек кылабыз болду. Анан жанагы макул болсоңор, баарыңар окусаңар муну Санжыра академиясынын мүчөлөрү. Кыпчак санжырасы менен Кыдырша санжырасын Кыдырша менде бар, мен алып келип берем. Бир сейре окугула, Кыпчак санжырасын кыпчактардан сурап тапсак. Ошону ошол жерден эле барактап көрүп эле кийинкиде. Анан ошолорго кайрылуу жасап, урматтуу кыпчактуулар, баарыбызды Кыпчактан таратып койсуңар. Шуну кайра иштеп чыктылар. Мындай биздин билдирүүбүз бар. Орусча айтканда замечанияларыбызды карагыла деп. Маданияттуу түрдө эле. Анан кийинки чыкканда ушуну карагыла деп туруп, Кыпчак санжырасы ошо менен такталат. Анан оң канатта мына ичкиликте 2 уруу болду. Оң канатта Коңурат баарын Ошондо ичкиликти канча уруу деп? 10 уруу болуп келгенде, илгертели 10 уруу. Анан булар жол кесек менен чапкындыкты кошо коюшуп атпайбы, мына былтыркы китепте. Анасын айтып коюп Азыр билбейм. Анан катагандар боюнча да. Катагандар байыркы катагамыз дейт, азыр байкемди айтат го катаган боюнча. Катаганды жакшы билет байке. Булар сүрүштүрүп келсек эле мына Байысканда айтып жүрөт. Саякка барып такалат деп туурабы? Байыркы катагандар боюнча мен баягы ала келбесин Өзбекстандын немесинен архивинен таптым. Катагандар боюнча өзбектер окумуштуулары жакшы жазыптыр. Ошо катагандарды тактайбыз, эңдейбиз ошо катагандарда. Анан жедигер ясны, кара чоро, азык, саяк, бугу, сарбагыш, солтон, муңгуш, муңгуштардын ичине немеде табабыз. Чериктер, момолдор, анан адигинелерден сарттар, карабагыш, бөрү, жору, барды. Эми жерде Кыдыршанын өзүнчө жана китепти алып келип, биз Кыдырша менен кыпчактарды чакырып, алдарынан өтүп жана китепти талкуулап берип коелу. Эмкиде. Анан кийин жол кесекти алипке дайындайлы, чапкындыкты силерге дайындайбыз. Анан биз өзүбүздүн мыналар тактап алгандан кийин эртерээк тактайлы дагы
biz Başkurt tuğanlar menен maylashыбыз керек. Mende kitapları var. Başkırstan'dan gelgen. Birinci prezidenti Rafim 24 tom çıkarıp verdi. Tom sözü, төрағасы eкен. Har biri Başkır urulların. Oşonun içinden 18 tom eкен. Kırgızı degen çoğun kitap orusça çıktı. Anın içinden kuşlu urusu önünde yazıptır. Sıskı değil, sıskı değil. Şu Başkıriyadaki Kırgızlar canlı. Başkıriyadaki Kırgızlar jönünde mağunda kitap çıkarttı. Eğerde Başkıriyadagi kolbaşçıların bari Kutuzov'un armiyasında olgan eкен. Attары büyük бар ücret. Kayсы rayonunda Kırgızlar var. Büyük kartası menen sonun kitapta. Mına ошолор аябай 25 том çıkarıp çaldı antologиясы. Biz bolsa eçteke çıkara alбай, bu yerде bir төлөp талашып, чакалашып отурабыз. Ошон үчүн туугандар, ар бир мисалы ал элдин санына, тыюусуна бул критерий деп бааны бир аксакал айтпады. Кайсы жоонун негизинде биз уруулушубуз керек деп. Андай элдин санына, тыюусуна карабаш керек. Мисалы Ватикан деген өлкөдө 900 эле адам жашайт, бирок мамлекет катары жүрөт. Мен Алтайга көп барам, Алтайда 60 000 эле эл, Алтайстар. Калган орустар 250 000 жалпыда, республика болуп атат. Какастар 80 000 эле. Кука деген неме бар, эл бар, өзүнчө уруу мамлекет болуп алган. Островда да 5 000 эле. 5 000 населениясы бар, бир мамлекет болуп турат. Анан биз ал 5 000 болобу, 3 000 болобу, эмне болду деген дагы бир остров бар. Новая Зеландияда. Ада 1400 адам экен. Мамлекет экен өзүнчө. Премьер-министри бар, армиясы жок. Бир аз жанагындай полициясы бар экен. Мен аябай иш четтим да. Анан андай өлкөлөр толтура. Ватикан 9 киши бир мамлекет баарыңар эле турабы. Анан бул асыруу мынча состав мынча болушун деп баягы болот байка менен берки байкада айтып атпайбы, кайсы критериянын негизинде. Андай эми Казак Кыргызда бүтүн мынча болсун деген чек жок. Аз уруубу, көп уруубу, ошону реальный карайлы. Баласы эмеспи, бир тууганы аны карайлы. Дагы эмнелер? Ошол анда кандай иш пландарды кылсак, мына баарыбыз акылдашып иш план кылалы. Тезирээк 40 уруубу, 36 уруубу, 32 уруубу ушуну таптап алалы дагы. Анан чет өлкөлүк туугандарды издейли. Биз жакында Аман менен шарт болбой атат. Убакыт болсо Өзбекстан, Наманган, Ардиян, Жизактагы кыргыздарды аралап келебиз. Ошондо баардык уруубуздардын Саяк болобу, Сарбагыш болобу, Саруу болобу, кимиси болсо дагы санжырасын жаза келип, тарыхын жаза келген аракет кылабыз. Биз ошого аттанганып турабыз. Анан ага чейин ишибиз жылдыра берели. Бул болбойт. Санжыра деген элди бөлөт. Irkты bölөт десеңер, анда бүгүн токтотолор. Ачык айталы. Бизге эч ким жазап бербейт, башкалардай болду. Окумуштуулардан мен ачык айтып коеюн, үмүт жок. Алар келбейт. Профессор чакырсак да келбейт. Себеби алар муну менен сүңгүп кирген эмес да, сиздердей болду. Туурабы? Ар бир урууга сүңгүп кирген бизде Дөөлөтбек Сапаралиев урууларды жакшы билген. Өскөн Осмонов бир аз билет. Анан калган эле өзүбүзгө жүк келет. Эгер мына урууларды тактап берип туруп академияга алып барып туруп, мынакей биз тактадык, Санжыр академиясы деп тыштап коебуз. Анан алар өздөрүнүн иш чарасын кылабы, кылбайбы, архивде калса болду, туурабы? Кийинки урпактарга биз ушуну тактап беришибиз керек. Kitap çağırıyoruz. Китеп чыгарышыбыз керек. Анда биз китепти кандай кылып чыгарабыз? Ошол 36 уруубу, 40 уруубу баарын жазабыз дагы, мындай таблица, колдоолуу таблица 40 уруу кылганбыз да. Берден энди чапындык менен жол эсеп сомнение. Анан ошол китепке мисалы кушчудан канча баласы бар? Болду, ошолор эле жазылат. Анан небере, чөбүрө, бүгүнкүлөр жазылбайт. Жетигенден канча бала бар? Кыргыйгы бар. Анын балдары дербиштиги болуп кете берет. Болду, анан нар жагын токтотобуз. Бугуста. Бугудан канча бала бар? Болду, ошолорду жазылат да кыскача журнал, антология чыгарып коебуз. Анан калган бер жагын өздөрү тактап алат. Ошо менен мындай башаламан сайттар токтойт. Бүгүн Каданова Гүлжан деген келмей эле шарт болуп калып келбей калды. Ол кимдики? Ушул бала мен Көп жерде жүрөт да, көп жерде илинип. Ооба, бир жаш бала келген баягыда. Мен ушу сайттын авторумун деп. Кел сен
Yapsa alaksıp kaldım. Bunu duram istedim bunu ki. Munguştan koştan can almayı değil. Yemin yerde Tagay'dan değil. Sayak asıplar durur. Çekir sayaktı, kayra sayaktı koşuyor. Sart kalmak bilen çalaga saktırağı Tagay'ın malası koyanda. Anan şu köpkede jüret. Ben o şola yaş balağın telefonunu almaya kalıp dururuz. Anan şundaylar toptalıp da biz cenahlar yazıp duruyorlar. Anan internetke koyuversek bundan narı şunday yazıklar. Hurmatlı sayt soslarımaktın avtorları. Bundan narı Kırgız bilimli kovunun aslında Sancır Akademiyası şuna keçimi yerlidir. Kançuru olsa da şunu internet koyuyoruz. Kalganları bir canlılar üstüne taktalar. Arı duru üstüne takale bu Sancır'dan çırpılgan durum. Da koşulanda oy bikinleri ayttılar. Kanday planlalı, kanday yollar işlep çıkalı. Kaysı dağı yanağı Sultan bilir mi çıkıyor? Kırgız eli Sancırası çok gidip yazmadır. Ben göldük sarıbayır. Yerde oturan kaç gidip yazkanlar. O şey için çakırlar alıp dururuz.